Саламатсыңарбы балдар? Балдар, биз бүгүн кыргыз тили сабагынан акылман менен мурасчылар деген темадагы текстти окуйбуз. Эзелки бир заманда бир карыя жашаптыр. Анын 3 уулу бар экен. Бир күнү балдарын чогултуп, керезин айтат. Мен силерге 17 төө калтырдым. Уулуңар теңин, ортончуңар 3төн бирин, кичүүңөр 9дан бирин алгыла дейт да көз жумат. Балдары атасынын мурасын бөлүшө албай кыйналышты. 17 төө тең 2ге да 9дан 1ге да бөлүнбөйт экен. Ал татаал маселе чечилбей жатканда төө минген бир адам жолоочулап бараткан болот. Бир туугандар ал карыядан кеңеш сурашат. Менин төөмдү да кошуп алгыла дейт акылман карыя. Ошентип алар 18 төөнү бөлө башташат. Теңи 9, 3төн бири 6, 9дан 1 бөлүүгө 2 болду. Эми кайра кошуп көргүлөчү дейт төөнүн ээси. Жигиттер кошуп келишти. 9 кошу 6 кошу 2 барабар 17. Бөлгөндө 18ти бөлүштү эле. Кайра кошкондо 17 болуп калды. Мына кызык тамаша. Өзүңөр көргөндөй, менин төөм да өзүмдө калды. Силер да атаңар айткандай бөлдүңөр, деди акылман карыя төөсүнө минип жөнөдү. Балдар, сөздүк менен иштейли. Акылман, мурасчы, керез, 3төн 2си. Суроолорду түзөбүз жана жооп беребиз балдар. Ачык суроолор: карыя эмне болду? Мурасчылар кимден акыл сурашты? Жолоочу эмнесин кошту? Мурасчылар эмнеге таң калышты? Жабык суроолор: жолоочу болбогондо мурасты кантип бөлүшөт деп эле ойлойсуңар? Автор окуган адамга эмнени айткысы келген? Жолоочунун ордунда сен болсоң, кантип төөлөрдү бөлүштүрмөксүң? Текстеги сан атоошторду таап жазабыз. Көп чекиттин ордуна маанисине ылайык сөздөр менен толуктайбыз. Балдар, силерге тапшырма. Тексттин негизинде сан атоочторду катыштырып, өз алдыбызча сүйлөм түзөбүз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Сак саламатта тургула.